бир канча түргө бөлүнөт. Бул термический күйүк болуп, токтон электр тогу тартканда күйүк, анан кийин химический болуп бир канча түрлөргө бөлүнөт. Бул учурда биз көрсөтүп аткан күйүк бул ошо термикалык күйүк болуп эсептелет. Бул ошо ысык нерсенин таасиринин астында күйүк оттон, катуу бир ысыктан, кайнак суудан, ушул сыяктуу нерселер бул ошол термический ожогдун түрүнө кирет. Бул учурда жардам кандай? Жөн гана комнаталык температурада муздак суу менен жардам көрсөтүлөт. Ал үчүн кандай кылсаңыздар болот? Колун ошо күйгөн колун ылдыйраак тартып туруп, үстүнө таза материалды коюп туруп, анан муздак комнаталык температурадагы суу менен, таза суу менен муздатабыз. Куюп муздатабыз. Эгер атайын идиш болсо, тазик болсо, башка нерсе болсо, андан да жакшы. Ошол тазикке муздак сууну коюп туруп, күйгөн колду ошол тазиктеги сууга эле түздөн түз салып, 10-15-20 минутка чейин ысыгы таркаганга чейин же болбосо оорусу басаңдаганга чейин ошол суу менен жардам көрсөтүлөт. Эгер колунда сааты болсо же шакектери болсо, күйгөн жерде бир металлический башка бир нерсе отурган болсо, мүмкүн болушунча ошол нерсени чечип койгонго аракет кылабыз тезинен. Анткени күйүктөн колу күйгөн жер иши турган болсо же башка болсо, кийин алганга тоскоол болбош керек да. Ошол максатта чечип салабыз. Инфекция түшпөш үчүн муздаткандан кийин кайра ошол таза материал менен гана сактап турабыз. Эч качан күйгөн жерди ачык таштабайбыз. Анткени инфекция түшүп, андан дары жаман болуп кетпештин алдын алыш керек. Жабыртаткан адамдын абалын карап турабыз. Эгер оорлошуп бараткан болсо, кыйналып бараткан болсо, отургузуп, башка абалын сурап, жардам берүүгө даяр болуп турушубуз керек. Биринчи жардам ушундай менен чектелет. Күйүк учурунда туура жардам ошо комнаталык мен көрсөткөндөй эле суу менен жардам көрсөтүп туруу болуп эсептелет. Күйүк учурунда кааздын майы, зубной паста, картошка жана башка элдик методдор менен жардам көрсөтүү бул туура эмес болуп эсептелет. Анткени алгачкы учурда, күйгөн учурда бир гана туура жардам ушул суу, таза суу болуп эсептелет. Электр тогуна да күйгөн болсо, же болбосо химический ожогдор, алар уже башка түрдө жардам көрсөтүлөт. Жогоруда айтылгандай эле термический ожогду көрсөттүк. Термикалык баягы ысык нерсенин таасиринин астында күйүктү көрсөттүк. Эгер бунун ордуна биздин мисалда химикалык бир заттар болгондо, анда жардам башкача болот. Химикалык заттар эки түрдө болот. Бул порошок түрүндө, анан кийин суюктук түрүндө же болбосо кислота түрүндө болуп бөлүнөт. Эгер ушул колдун гана мисалында көрсөтө берейин. Элестетиңиздер, колуна порошок түрүндө бир химикалык бир зат төгүлдү. Ал нерсеге эч качан бул сыяктуу кылып туруп сууну куюп жууп көрсөтпөйбүз. Анткени өзүңүздөр билгендей эле порошок түрүндөгү химикалык заттар суу менен же болбосо суюктук менен атайын реакцияга кирип, кайрадан көбүрөөк күйгүзүп, зыян көбөйтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан болгону кургак тряпка менен түшкөн порошокту секин арчып жерге түшүрөбүз. Жардам ошол. Андан кийин калган нерсесин жууп түгөтсөк болот. Эгер кислота түрүндө отурган болсо, анда тетирисинче агып аткан суу менен, тазиктеги эмес, башка эмес, агып аткан суу менен колго төгүлгөн кислотаны жууп түшүрөбүз. Анткени денеге жармашкан кислота түрүндө, суюктук түрүндө кислота суу менен кошо жерге агып түшүп кетиш керек. Атайын аптекада атайын каражаттар бар, күйүк болгон учурда. Алгачкы жардам көрсөтүлгөндө бул минуталар өтө маанилүү болот деп билем. Анткени күйүк учурунда бул адам оорутат, башка жерге инфекция түшүшүнүн алдын алыш керек. Ошондуктан эгер ошондо атайын каражаттар болсо, колдонсо болот. Күйүккө каршы колдонуучу каражаттар болсо. Бирок алардын да түрлөрү бар. Ошондуктан күйүктүн түрүнө жараша, эгер ошо колу күйсө, буту күйсө, эң туура жардам, эң оңой, эң арзан жардам ошол таза суу гана болуп эсептелет. Аптекадан алган каражаттар, башка нерселер кийин калыбына келтирүүчү
абалдарга жанагындай теринин ордун алып келиш үчүн же болбосо тырыштык калтырбаш үчүн башка нерселерди колдонсо болот. Бирок ал кийинки кадамдар да. Бул учурда биринчи жардам ушул гана туура болуп эсептелет. Кол күйсө деле, буту күйсө деле, дененин кайсы жери күйбөсүн, эгер тазиктеги же болбосо ваннадагы бир куюлуп турган сууга түшүүгө салууга мүмкүнчүлүк болсо, ошентип салган туура болуп эсептелет. Эгер кышындасы болсо деле бутун же колун күйгүзүп алса, эшикте бир сууга салып туруп, эшикте болсо деле бир өтө муздак эмес, комнаталык температурада суу менен эле салып муздатса болот. Кийимдерин чечкенге аракет кылбаш керек, эгер кайнак суу түрүндө боло турган болсо. Мисалы үчүн элестетиңиздер, бул баланын колуна кайнак суу төгүлүп кетти. Сиздер кийимин чечип алам деп аракет кылып турган болсоңуздар, терисин кошо сыйрып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошонун алдын алыш үчүн сууну түз гана ошол кийимдин үстүнөн эле куй берсеңиздер болот. Тазик болсо, тазикке ошол кол боюнча салып муздатса болот. Бардык жардам көрсөткөндө, же болбосо жабыр тарткан учурларда, башка бир кырсык болгон учурда тез жардам кызматын чакырууну унутпаш керек. Бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Тез жардам кызматын чакырганда да туура так маалыматты берип чакырыш керек.